Nooruz майрамынын алкагында ат оюндары өттү. Бүгүн 21 мартта Nooruz майрамынын алкагында Төлөйкөн ипподромунда ат оюндары болуп өттү. Мелдешке Ош облусунун бардык райондорунан жана Ош шаарынан командалар катышты. Мелдештин жыйынтыгында Көкбөрү боюнча 1-чи орунду Каракулжа районунун командасы, 2-чи орунду Кара Суу районунун командасы жана 3-чү орунду Араван районунун командасы ээледи. Сыйлык тапшыруу аземине президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов, Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов, Ош облустун ат оюндары федерациясынын жетекчилиги, спортчулар жана күйөрмандар катышты. Беле кетсек, мелдештердин байги фонду болжол менен 600 000 сомду түзүп, анын ичинен 150 000 сом Көкбөрү боюнча 1-чи орунга ээ болгон командага ыйгарылды. Ушундай ынтымак болсок, биримдик болсок, Кудай кааласа, биз Кыргызстаныбыз өнүгөт, өсөт, биз ийгиликке жетишебиз деп айтамын. Дагы бир рет майрамыңыздар менен, туугандар. Кийинки сөз Шавкатбек Жусуповичте, келиңиз. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү ушул Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым өкүлүнүн Көкбөрү боюнча кубогунун келүүчүлөрү жана күйөрмандары, көкбөрүчүлөр, бүгүн баарыңыздарды 21 март Nooruz майрамыңыздар менен жана келе жаткан Орозо айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Учурдан пайдаланып, ушул жерден мен ушул өзүбүздүн Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусу боюнча ыйгарым өкүлүнүн ыйгарым өкүлү Зиядин Исламовичка терең ыраазычылык билдирип, ушу көкбөрүчүлөрдүн атынан жана Кыргыз Республикасынын Көкбөрү федерациясынын атынан жана Ош областык федерациянын атынан жана жеке өзүмдүн атыман ыраазычылык билдирип кетемин. Себеби мына былтыр дагы өткөрдү, былтыр дагы келгенбиз жакшы болгон. Быйыл өзгөчө, былтыркыдан жакшы өттү. Ошон үчүн көкбөрүчүлөр, ушундай жетекчилерибиз, эл башчыларыбыз Кыргыздын эр оюну Көкбөрүнү колдоп турса, дайым түштүк жергесинде дагы Көкбөрү өнүгүп, Бишкекке чейин барып жеңишке жеткенге Кудайым насип кылат. Рахмат. Федерациянын атынан ушундай ыраазычылык баракча Зиядин Исламовичке берилди. Анда Көкбөрү боюнча урматтуу көрүүчүлөр, биз жыйынтыктай берели, сыйлоо аземин өтөбүз. Көкбөрү оюн боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кубогу, кызыктыруучу сыйлыктар, ыраазычылык кат жана акчалай белектер менен сыйланат. Чоң Алай району 10 000 сом акчалай белек. Кол чаап турабыз. Катышкандыгы үчүн, мыктуу оюн көрсөткөн үчүн. Билесиздер, 8 команда катышкан, 7 райондон жана Ош шаарыбыздан 1 команда. Алай району ошондой эле сыйланат 10 000 сом акчалай сыйлык менен, мыктуу оюн көрсөтүп катышкандыгы үчүн. Алай району, келиңиздер. Кол чаап, сүрөп турабыз, гана келиңиздер. Ноокат району ошондой эле сыйланат акчалай сыйлык менен, келиңиздер. Ноокат району. Сүрөткө чөбүз. Ноокат району, келиңиз. Ошондой эле Ош шаары да сыйланат 10 000 сом акчалай сыйлык. Мыктуу оюн көрсөтүп, оюнга катышкандыгы үчүн Ош шаары. Ноокат району менен Ош шаары, келиңиздер. Келе жатат. Келиңиз. Ноокат, Ноокат району 10 000 сом акчалай сыйлык жана ыраазычылык баракча алыңыз. Рахмат. Ош шаары келди. Бүйүр кызыткан оюнду көрсөткөнү үчүн эми орундарды аныктайлы. Сиздер аркада турган спортчулар бир кол чаап койбойлу, өзүбүзгө өзүбүз, келиңиздер.
4-cü orundu bagındırgan дипломдун ээси болгон Өзгөн району. Өзгөн командасы, кол чаппаңыздар. Өзгөн құрама командасы. 40 000 сом акчалай сыйлык. Сүрөткө түшүңүздөр. Азаматсыздар. 75 000 сом сыйлык. 3-cü орун Араван району. 3-cü даражадагы диплом, медалдар жана акчалай сыйлык менен сыйланат. 75 000 сом. Ошондой эле медалдарды ыйгарабыз. Келиңиздер. Анан ар бир оюнчуга медалдарды беребиз, ыйгарабыз. Алыңыз, капитан командага тагабыз. Шавкат мырза. 2-ci орун районунун эң мыктысы болуп сонун оюн көрсөтүп берди. 100 000 сом акчалай сыйлык менен 2-ci даражадагы диплом жана медалдар менен сыйланат. Кара Суу району. Барбы Кара Суу? Кол чалып турабыз. Азаматсыздар, мынакей финалга чейин келип кызык оюн көрсөтүп беришти. Медалдардын баарын тапшырабыз. Бакытбек Жеңишбекович тапшырууда. Алыңыздар. Эң негизгиси 1-ci орун жана көкбөрү оюну боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кубогу менен катыра кол чабабыз. 150 000 сом жана кубок. Каракулчу! Кубокты көтөрбөйлү. Бийик көтөрөбүз, гана баштан бийик көтөрөбүз. Каракулчу командасы кубоктун ээси болду. Медалдардын ээси жана 150 000 сом баш байге. 1-ci даражадагы диплом. Зиядин Исламович өзү тапшырууда. Медалдарды алыңыз. Сүрөткө түшөбүз. Сүрөткө түшөбүз. Сүрөткө тартыңыздар. Быйыл белгилей кетсек, салбурун, бүркүт, куш салуу жана сонун тайган салуу, ат жарыш, кунан чабыш, кыскасы өзгөчө Кыргыздын улуттук оюндары кошулду. Жаа атуу бул демилге